Дагы ширктин коркунучу тууралуу айтсак, эгерде кимде ким чоң ширк кылып жүрүп, ушундан тобо кылбай, бул дүйнөдөн кайткан болсо, эмне болот экен? Буга чейин айтканыбыз боюнча тозокко барат экен, эч качан чыкпайт, бейишке баруусу арам болот. Аллах Таала кечирбейт. Мындай дагы бар. Андай адам үчүн мусулмандар дуа кылуусу арам болот. Ким эгер чоң ширк кылып жүрүп, тобо кылбай кайткан болсо, мусулмандар ал үчүн дуа кылбаш керек. Аллах Таала тыюу салган. Дуа кылган болбойт андай адам үчүн. Кылса дагы кабыл болбойт. Мындан эмнени түшүнөт? Өтө коркунучтуу көрсөтөрбү? Элестесиңер, кимдир бирөөнүн жакындарынан бирөө кимдир ширк кылып жүргөн болсо, чоң ширк кылып жүргөн болсо, кийин ал кайтыш болсо дагы анын үчүн дуа кыла албай калабыз да. Мындан азыр мүмкүнчүлүк бар кезде жакындарыбызга жеткирип калышыбыз керек. Ким мындай абалда жүргөн болсо, кечирим сураганга бизге тыюу салынат деп. Биринчиден бул тууралуу Аллах Таала аят жүргөн да. Ма кана лин-наби валлазина аману ястагфиру лил-мушрикина валау кана ули курба дейт да. Пайгамбар үчүн жана момундар үчүн дейт, момун мусулмандар үчүн, мушриктер үчүн, ширк кылып өлгөн мушриктер үчүн дейт, алар үчүн кечирим суроо аларга уруксат берилбейт дейт. Кечирим сураган болбойт дейт. Эгерде ошол өлгөндөр алар жакынкы туугандары болсо дагы дейт да. Жакынкы туугандары болсо дагы дейт. Алар үчүн кечирим сураган болбойт дейт. Анан муну тасдыктаган бул өзү аят Абу Талиб боюнча түшкөн да. Абу Талиб деген бул пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам атасынын бир тууганы болгон да, агасы болгон да. Жана өзү бул сахих хадис Ибн Мусайиб деген адамдан келет, анын атасынан келет. Бул айтат. Качан Абу Талибке өлүм келгенде дейт, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам ага барган эле дейт. Өлүм келгенде анысы ошо төшөктө жаткан эле да, мына. Ошо өлөрдүн алдында. Анан ага барганда, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам барганда ошол адамдын жанында анын эки досу отурган эле. Абдуллах ибн Абу Умейя деген жана Абу Жахил деген эки анын ошо жакын кишилери отурган эле да. Экөө тең капыр болгон ошол кезде. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам барып ага айтат. Я ам дейт да, ага дейт да, ага деп жүзүнө ага кайрылып. Кул ла илаха илlalloh дейт. Ла илаха илlalloh деп айт дейт. Калиматан ухаджу лака биха индаллах дейт. Ушул сөз, шуну айтсаң, Аллахтын алдында мен сен үчүн талаш тартышам дейт да. Мен сен үчүн талашам дейт. Сен ушуну айткансың. Мен күбө катары келем дейт сен үчүнчү. Сенин пайдаңа талашам дейт. Дегенде көрсөздөр, анан айтайын деп ойлонуп калды да, караса Аллахтын элчиси аны чакырып атат. Ла илаха илlalloh айт деп аны үгүттөп атат. Исламга чакырып атат. Дегенде берки эки жанындагы эки досу ага айтат да. Атаргабан миллати Абдул Мутталиб дейт. Сен Абдул Мутталибтин дининен кайтасың дейт да. Абдул Мутталиб анын атасы болгон да. Абу Талибтин атасы, пайгамбарыбыздын Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам чоң атасы. Сен атаң дининен кайтып кетесиңби деген да, мындайча айтканда. Атаң динди таштап кетесиңби деп ага шек таштап аны кайра токтотуп коюп атат. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайра өзүнүн сөзүн айтат. Ага айтат, айт, ла илаха илlalloh айт депчи. Кайра айтса, эмне дейт? Атигил экөө кайра жанагы сөздү айтат. Кайра ага шек күбөн таштап аны кайра токтотуп коюшат. Ошондо эмне? Ошол боюнча ал Абдул Мутталибтин дининдеги абалда өлгөн да. Ошол абалда өлгөн да, исламга кабыл алган эмес да. Исламга кабыл алган эмес. Жана ла илаха илlalloh айтуудан баш тартып койгон. Баш тартып койгон, субханалла. Жана ошондуктан андан соң пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мынтип чыкканын айткан да. Ла астагфиранна лака ма ла мунханк деген да. Эгерде мага тыюу салынбаса эле, арам болбосо эле, мен сен үчүн сөзсүз түрдө кечирим сураймын деген да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам анын үчүн кечирим сурагысы келген. Жанагындай абалда кайтыш болсо дагы кечирим сурагысы келген. Аны айткан, мен сөзсүз кечирим сурайын деген. Сөзсүз сен үчүн кечирим сурайм, бери эле мага тыюу салынбаса деген да. Бирок эмне болот? Андан соң Аллах Таала аятты түшүрөт, жанагы аятта. Пайгамбарга дейт, жанагы иман келтиргендерге, мусулмандарга мушриктер үчүн, ширк кылып жүрүп өлгөндөр үчүн кечирим сураганга уруксат берилбейт деген. Эгерде алар жакынкы туугандарынан болсо дагы дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошондуктан андан кийин аны үчүн кечирим сурабай калган, дуа кылбай калган. Ошол себептүү Абу Талиб бул демек мушрик болуп өлгөн экен. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам башка хадисте айткан, бул тозокто эң жеңил азапка дуушар болгон адам ошол болот. Эң жеңил азапка, бирок түбөлүк азапка. Түбөлүктүү азап. Бул өзү Абу Талиб тирүү кезинде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга аябай көп жардам берген. Башка мушриктер, башка капырлар келип пайгамбарды өлтүрөбүз, аны кууп чыгабыз, ага зулумдук кылабыз дегенде бул тосуп турчу. Өзү капыр болсо деле, бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга аябай жардамы тийген. Элдин арасында орду болгон да, таасир болгон. Ошондуктан бул бар кезде, бул кайтыш болгондон кийинчелик анчалык көп зыян келтире албайт эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга. Бул токтотуп турат эле. Көп пайдасы тийген эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга. Ошол себептүү тозокто эң жеңил азапка дуушар болот. Анткени кандайдыр бир пайдасы келди да пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга. Бирок түбөлүк тозоктук болот баары деле. Кандай коркунучтуу нерсе. Ошондуктан
жанагы жакындарыбызга кимдерге жакшылыкты кааласак, колубуздан келишинче ошолорго жеткирип калышыбыз керек. Азыр мүмкүнчүлүк бар кезде. Жеткирип, түшүндүрүп, колубуздан келишинче аракет кылып, ошол ширктин коркунучу тууралуу китептерди берип, түшүндүргөн бир сабактарды берип, колубуздан келишинче кайтарып жеткирип калышыбыз керек. Жана бул хадистен дагы мындай айта кетсек, маанилүү пайдалар бар да. Мына Абу Талип чынында эле исламга пайдасы тийген экен да кандайдыр бир деңгээлде. Мухаммад пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аны коргоп жүрүп атпайбы башында, даваттын башында. Мусулмандар алсыз болгон кезде коргоп атат. Демек кандайдыр бир муну жакшылык кылган экен да. Бирок ошол жакшылыктары эч пайда берген жок. Буга жана айткандай эле, эгерде адам ширк кылып жүргөн болсо, башка соопчулук иштерин бирөөсү да жардам бербейт дегендей. Буга дагы пайдасын берген жок анысы. Эч кандай пайда бербейт. Бөлөк тозокто калуучулардан болду да. Анан хадисте айтылгандай, бул тозокто эң жеңил азапка душар болот деген да. Ал кандай деген? Кызыл болуп ысытылган буга бут кийимдер кийилет дейт. Ошо кийилгенден кийин мунун мээси кайнап турат деген да. Субханалла, ошо түбөлүк ошондой абалда калат да. Абу Талиптен да жөнүндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү ушинтип айткан. Анан дагы эмнени түшүнөбүз? Бул хадистен пайда, кайсы бир адам эгерде төшөктө жаткан болсо, ошол абалда деле барып исламга чакыргандан үмүт үзбөш керек да. Кабыл алып калса деле жакшы ошол кабыл болот. Бирок негизи ошол абалга чейин келип калганга чейин күтүп жүрө бербеш керек. Ага чейин эле чакырыш керек, исламга чакырыш керек, ширктен кайтарыш керек, ла иляха иллаллахты түшүндүрүп жеткизе бериш керек. Бирок ушундай абал болуп калса деле барып чакырган баары үмүт үзбөш керек да. Баары үмүт үзбөш керек. Жана ошондой абалда дагы барып, төшөктө жаткан абалда барып, кайра исламга чакырып, ла иляха иллаллахга чакырган бул сүннөт. Сүннөт пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам жолу. Жана бул хадистен дагы алына турган пайдалардан жаман чөйрөнүн зыяны. Берки пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аны исламга чакырып атканда, жанындагы эки досу аны кайтарып коюп атат. Жанындагы эки досу, ошол убактагы капырчылыкта жүргөн адамдар токтотуп коюп атат да. Бул өтө зыян да. Ошондон адам эгерде жаман чөйрөдө жүргөн болсо, ошо жаман чөйрөсү адамды тозокко алып барып калышы мүмкүн да. Мына бул түбөлүк тозокко алып барып калганын себептери ошо жанындагы эки досу болуп атпайбы? Мына исламды кабыл алайын деп, ла иляха иллаллах айтайын деп калганда эки досу буга шек таштап коюп атат да. Шекке мен кылып токтотуп коюп атат. Ошондой жаман чөйрөдө болбогондо мүмкүн ислам кабыл алып кетет эле. Аллах өзү жакшы билүүчү. Бирок көрсөтүп, мына жаман чөйрөнүн кандай чоң зыяны бар да. Жана дагы мындан алына турган хадистен пайда, демек эч качан акыйкат келгенде, жок менин ата тегим башка динде эле, жок биздин ата бабаларыбыз башка нерседе деп эч качан акыйкатты таштап салбаш керек. Көрсөтүп, бу жакта ушундай болот да. Келгенде эмне деп атат? Сен атаңдын динди таштайсыңбы деп, муну токтотуп коюп атат да. Кайсы гана доордо болбосун, кайсы гана пайгамбар келбесин, коомдор өзүнүн элдерин ушинтип кайтарып коет эле да. Аллах Таала Кур'ан айткандай, "Ва иза кия лахум табиу ма анзалаллах, қалу бал наттабиу ма алфайна алейхи абана" дегенде, качан аларга Аллахтан түшкөн нерсени ээрчигиле, ошонун артынан ээрчигиле деп айтылганда дейт, аларга айтса дейт, алар айтышат дейт, жок биз ата бабабызды эмнеде тапсак ошону эле карманабыз деп айтышат дейт да. Ошонун артынан ээрчигиз деп айтышат дейт. Бул баардык эле пайгамбарлар келгенде ага каршы болгон элдер ушинтип айтышат эле да. Бул нерсе адам токтотпош керек, акыйкатты ээрчүүдөнчү. Акыйкат келдиби, чындык келдиби, Кур'ан сүннөт келдиби, адам ошону кармана бериш керек. Буга чейин ата бабаларыбыз башка нерседе эле деп алданбаш керек да, мындай шек күмөн мененчи. Аллах айтат: "Авалау кана абаухум ла яқилу шей ва ла яхтадун". Эгерде алардын аталары эгерде билбесечи дейт. Эгерде акылга келбесе, же туура жолдо болбосочу, анда кандай дейт. Туура жолдо болбосо деле жүрө беребиз ата тегди. Же мүмкүн аларга жетпегендир, мүмкүн алар билбегендир. Алар жетсе, аларга жеткен болсо, мүмкүн алар кабыл алышат беле, ошолордой болбойчу. Эгерде аларга жетпеген болсо, анда Аллахтын алдына барганда алар акталып калат. Ошо Аллах Таала мүмкүн аларды кечирип коет, жетпегендиктен. Аллах Таала эч кимге жеткирбей туруп, билбегендиктен аларды азаптабай турабы. Жеткен болсо, мүмкүн алар кабыл алат эле да. Мисалы элестесек, эми кээ бир туура эмес диндеги баардык биз мусулмандар айтып жүргөн бир туура эмес диндеги коомдор бар да. Мисалы отко сыйынчулар бар, отко сыйынып жүргөндөр бар. Эми ошолорго барып силер исламга чакырсаңар, жок биз ата бабабыздын динибизди эле кала беришибиз керек деп ушинтсе эмне деп айтасыңар? Туурабы? Болбойт да, туурабы? Ошондой эле сыяктуу көрсөтөр, бизде деле мусулман болуп жүргөндөн кийин деле кайсы бир нерсе келип туруп, мисалы бизге далил келип атат, Кур'ан сүннөткө туура болгон ушул бир нерсе түшүнүп жеткен болсо, мүмкүн биз ата бабабыз исламда болсо деле кээ бир каталар болгондур. Ошол каталарды кармап жүрө беришибиз керек да. Биз туура Кур'ан сүннөткө туура келген нерсени карманышыбыз керек да.